Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин Brain Ring интеллектуалдык акыл таймашыбыздын катышуучулары, оюнчулар жана бүгүнкү биздин оюндун коноктору. Сиздерди бүгүнкү мына менин китеп колумда турган Brain Ring акыл таймашы аттуу китебибиздин алгачкы оюнун ойноого куш келипсиздер демекчибиз. Анда эмесе ушул оюндун катышуучулары, ошондой эле оюнчулар менен мен сиздерди тааныштырып коюуга уруксат этсеңиздер. Биздин биринчи оюнчу Жаныш кызы Гүлпери Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин 4-курсунун студенти. Экинчи катышуучубуз Камбаров Талгат финансы жана юридика коллежинин 4-курсунун студенти. Андан кийинки үчүнчү катышуучубуз Абылов Нурмухаммед медицина факультетинин 1-курсунун студенти. Анда эмесе, урматтуу коноктор, урматтуу оюнчулар, мен сиздерди ушул оюндун эрежеси менен бир аз тааныштырып өтөйүн. Оюнубуз, бүгүнкү Brain Ring акыл таймашыбыз 4 раундтан турат. Биринчи раундда сиздерге блиц суроолор, башкача айтканда кыска суроолор берилет. Ар бир суроосуна сиздер 10 секундадан ойлонууга убакыт аласыздар. Жана ошондой эле ар бир туура жоопко сиздер 10 секундда 10 упай очко аласыздар. 5 категория боюнча суроолорду ойнойсуздар. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биринчи суроого 100 балл, экинчи суроого 200, үчүнчүгө 300 жана башка болуп кете бермекчи. Ал эми үчүнчү раундда сиздерге каршы биз варианттуу кругозордук суроолорду сунуштайбыз. Ал суроолор варианттуу болуп сиздерге берилет. Башкача айтканда сиздер 4 варианттан арасынан бир туура жоопту тандашыңыздар керек. Ошондой эле очко сиздер жоопту туура тапкан учурда гана ыйгарылат. Ал эми суроого ката жооп берген учуруңуздарда ошол балл сиздердин эсебиңиздерден алынып салынат. Жоопту биз сиздерге өзүбүз көрсөтөбүз. Сиздер оюнга даярсыздарбы? Эгерде оюнга даяр болсоңуздар, анда оюнду баштадык. Мен колумдагы Brain Ring акыл таймашынын түзүүчүсү мен Амиралиев Семетей Манасович Алпарамын. Анда эмесе, урматтуу оюнчулар, мына биз биринчи раундду баштадык. Сиздерге азыр биз 10 кыска суроону узатабыз. Биринчи суроо. Түштүк Америкадагы шаркыратма жети тамак. Ниагара. Талгат. Ниагара. Ниагара эң туура. 10 баллды Талгатка карабыз. Экинчи суроо. Сүр бул 5 тамак. Аймак. Эң туура. Нурмухаммедке 10 балл. Так. Үчүнчү суроо. Пакистандагы шаар 7 тамак. Киши бар. Жазып коюңуз Талгат 10 балл. Талгат активдүүлүгүн көрсөтүп атат. Төртүнчү суроо. Аскердик чоң кеме 7 тамак. Так, аскердик чоң кеме 7 тамак. Жок, өзүбүз айтабыз. Крейсер деп коет аскердик чоң кеменин. Кийинки 5-чи суроо. Ак негир бул 5 тамак. Так, Мулат Нурмухаммедке 10 балл. Так, 6-чы суроо. Дары куюлган айнек идиш 6 тамак. Талгат. Ампулуа эң туура. Талгат 10 балл. 7-чи суроо. Эки көздүү баштык Гүлпери. Курдун эң туура Гүлпери 10 балл. Пионердик музыкалык аспап 4 тамак. Нурмухаммед. Азыр бир аз убакыт эстеп, аягы РН болупту. Горн беле. Горн эң туура Горн. Нурмухаммед 10 балл. Так, 9-чы суроо.
Моңгол малчысы 4 тамга. Гүлпер. Ара тең тура Гүлпер болду. Акыркы суроо. Шишкебек неше 6 тамга? Мангал. Мангал. Нурмухамед жолу. Birinci raundun жыйынтыгы менен бизде биринчи оюнчубуз Талгат 30 упайга ээ болду. Кошалар. Нурмухамед 40 упайга ээ болду. Ал эми Гүлпери 20 упайга ээ болду. Анда эмесе, урматтуу катышуучулар, биз экинчи раундду баштайбыз. Экинчи раундда жана биз башында айтып өткөндөй, төмөнкү 5 категория боюнча сиздерге суроолорду беребиз. Биринчи раунддун жыйынтыгынын негизинде Нурмухамед мырза 40 упайга ээ болуп, алдыда бара жатат. Ошондуктан тандоо укугуну биз Нурмухамед мырзага ыйгарсак. Нурмухамед мырза, сиз төмөнкү 5 категориянын кайсы суроосун тандайсыз? Кайсы категориядан канчанчы суроо? И категориядан 3-чү суроо. И категориясынан 3-чү суроону азыр биз сиздерге узатабыз. Ошондо, урматтуу оюнчулар, сиздер 300 упайды, азыркы суроонун упайын 1000 балга чейин жогорулатып соодалашсаңыздар болот. 500. 600. Нурмухамед, көтөрөсүзбү? 700. 700. Талгат. Жок, бассыз. Гүлпер. 800-гө көтөрөсүз суроону? 800. 900. Гүлпер. 900. Бассыз. Анда биз 900-лүк суроону азыр Нурмухамедке ыйгарабыз. Ачыңыз суроону. Жаныбарына эстелик орнотулган. Нурмухамед. Итке. Анда суроону жок. 900 упайды ыйгарыңыз. Так, плюс жок нет. Все. Нурмухамед, кайрадан сиз тандайсыз. Кайрадан мен и тамгасы 400. Бул буюмду чимерик апаларыбыз жүндү жипке айландырышат. Талгат. Имек дейсизби? Бул буюмду чимерик апаларыбыз жүндү жипке айландырышат. Так, жооп жок. Талгат, эмне дедиңиз? Ийне дедиңиз. Башка жооп жок. Анда туура жоопту көрөбүз. Көрсөтүңүз. Ийик экен туугандар. Ийик. Демек эметебиз. -400. Талгатка -400. Минус. Так, ошондой болсо дагы тандоо укугу Талгат мырзада. Талгат мырза, сиз кайсы категориядан канчанчы суроону тандайсыз? Сиз коюңуз. Макал лакаптан 300. Жаман ат ушунча камчыга татыктуу. Нурмухамед. Жаман ат 1000 камчыга дейсиз. Так, жоопту көрөбүз. Эң туура экен. Так, Нурмухамедке 300 очкону бериңиз. Нурмухамед, кайрадан тандайсыз? Макал лакап 400. Макал лакап 400, сиз коюңуз. Макалга ылайык ер жигит элдин ушул тарабында болуш керек. Талгат. Четинде көрөбүз туура жоопту. Эң туура жооп. 400 упайды Талгат мырзага беребиз. Талгат мырза, кайрадан тандаңыз. Кадасалттан 500. Кадасал 500 көрөбүз. Бактылуу учуп ишкерди Талгат мырзага. Демек 500 упайды суроо узатпастан туруп Талгатка ыйгарып коебуз. Талгат мырза, жолуңуз болууда, кайрадан суроону тандаңыз. И тамгасынан 500. И тамгасынан 500. Милиция кызматкерлери баш ийген министрлик ушул. Нурмухамед биринчи көтөргөн. Иштер министрлиги. Жок көрөбүз. И Эң туура ички иштер министрлиги. Нурмухамедке 500. чыкпай туруп ушул и тамгасынан калды.
И тамгасынан 200. Көрөбүз. Буйрук сүйлөмдүн аягына дал ушул тыныш белгиси коюлат. Талгат. İlet. Илеп бериңиз, көрөбүз. Туура жоопту. Эң туура экен. Талгат мырзага 200. Кайрадан тандайсыз Талгат? Компьютерden 300. Компьютер 300. Ал компьютердун мээси. Анда маалыматтар сакталат жана электр сигналдары иштелип чыгат. Нурмухамед биринчи көтөрүлөт. Алган. Менде жок. Эс. Адашып. Сиз пассыз. Так. Компьютерden S. Талгат, сиз жооп берип атасызбы? Жок, Гүлбер жооп берет. Монитор. Так. Берсем болот. Жок, уже сиз пассыз. Талгат, сизде жооп жок. Сиз Гүлбер монитор дедиңиз, туура жоопту көрөбүз. Катуу диск же микрочип деп аталат экен. Так, Гүлберден биринчи сиз жооп бердиңиз. Жок, булар жооп бербеди. Мен фаст. Так, Гүлберден минус 300. Гүлбери кайрадан тандаңыз. Када саттан 300 көрөбүз. Бала төрөлгөндөн кийин, ушунча күндөн кийин карын чачын алып, ит көйнөктүн ордуна башка көйнөк кийгизишет. Гүлбер өз көтөрдү. Көрөбүз жоопту. Эң туура экен. Гүлберге 300 упайды беребиз. Гүлбер кайрадан тандайсыз? Макалага 500. Жакшы бала тиналчак, жаман бала ушундай. Так, Мухаммед. Жаман бала уялчак Сиздин жооп? деп ойлойм. Уялчак. Дагы жооп барбы? Жок. Анда туура жооп көрөбүз. Уялчак экен. Мухаммедке 500. Так. 500. Бар. Дасканын тарлыгына байланыштуу биз ушул кезге чейинки сиздердин топтогон очкоңуздарды топтоштуруп, суммалаштырып, жалпы эсебин чыгарып жазып койсок, анда Талгаттан баштайлы. Талгат мырза, сиз жалпысы болуп 1130 упайды топтоп турат экенсиз. Жазып коюңуз. 1130. Азырынча кемитпей эле туралы. 1130. Нурмухамед мырза. 2240 упайга ээ болуптур. 2240 упайга. Ал эми Гүлпери 320 упайга. Гүлпери, сиз активдүүлүгүңүздү көрсөтүшүңүз керек, анткени абдан артта калып калдыңыз. Анда оюнду улантабыз. Азыркы биздин суроого Нурмухамед мырза жооп берген, туурабы? Ошондуктан тандоо укугу кайрадан сизде. Макал лакап 200. Макал лакаптардан 200 көрөбүз. Ушундай иттин аты бөрү басар. Гүлпери. Жаман итти. Көрөбүз жоопту. Эң туура экен. Гүлпериге 200 бар. Баштадык, андан Гүлпери кайрадан тандоо укугу сизде. Када саттан 400. Када саттан 400 көрөбүз. Бала кас-кас туруп кадам шилтеп калганда ушундай той өткөрүлөт. Биринчи Нурмухамед көтөрдү. Бул тушоо кесүү. Демек, жок, тушоо кесүү. Эң туура экен. Нурмухамедке 400 упайды кыйгарабыз. Компьютер 400 кеттик. Компьютерди интернетке туташтыруу үчүн Wi-Fi байланышы, телефон линиясы же ушул каражат керек. Гүлпер көтөрүп атат. Модем каражаты керек. Демек, сиздин жооп модем.
Анда тура sizde de cevap var. Emне? Роутер каражаты. Роутер. Роутер менен Wi-Fi'nin кандай айырмасы бар? Ben ошентип ойлойм. Макул, мейли. Рахмат. Анда тура жоопту көрөбүз. Демек, Гүлпердин жообу эң туура. Так, канча суроо болчу? 400 упайды Гүлперге беребиз. Гүлпер кайрадан тандайсыз? Бакал лакаптан 100. Бакал лакаптардан 100-нчү суроо. Колдой түшүнүз? Дагы түшүнүз? Дагы. Бактысыз учур берди. Капа болбойсуз, бактысыз учур сизге туш келди. Сиздин капчыгыңыздан биз 100 балды алып салганга мажбурбуз. -100. Гүлпер кайрадан тандайсыз? Канчанчы Суу суроо? транспорттан 200. Суу транспорттан 200 кеттик. Араб деңиз сүзүүчүлөрү 3 бурчтуу кайыкты ойлоп табышып, ушунун агымына каршы сүзүшүп үйрөнүшкөн. Талап. Дарья. Толкунун агымына. Толкун агымына дагы жооп барбы? Сунуна. Суунун агымына. Дагы жооп барбы? Жок. Анда туура жоопту көрсөтөбүз. Эмненин агымына экен? Шамалдын агымына. Талгат мырзадан биз 200 упайды алып салабыз. -200. Талгат кайрадан тандаңыз? Су транспорттан 400. Суу транспорттан 400 кеттик. Байыркы Египетте дарак өтө аз болгон, ошондуктан алар ушулардын алгачкыларын папиростордун сөңгөктөрүнөн жасашкан. Кайыкты. Демек талап Кайык. кайыктарды Кайыктарды жасашкан деп ойлойбуз. Сөмөктөрүнөн жасашкан деп ойлойм. Мухаммед жооп барбы? Бүпери жооп жок. Анда туура жоопту көрсөтөбүз. Кайыктарды эң туура 400 упайды кайрадан колдоп көрөбүз. Талгат тандаңыз кайрадан? Су транспорттан 500. Суу транспорттан 500 кеттик. Американын жээктерине 3 кеме менен сүзүп жетүү үчүн ага 70 күндөй убакыт керектелген. Бул жерде кимге деген суроо катылып атат да? Kimler üçündü? Жок, кимге 70 күндөй убакыт керектелген. Американын жээктерине сүзүп жетүү үчүн. Deniz. Талгат жоопту. Американы изилдөөчүлөргө 70 күндөй убакыт. Мен силерге бир аз суроону конкреттештирейин. Белгилүү бир инсан атын аташыңыздар бар. Так, Robinson Crusoe. Робинзон Крузо. Так, Колумб болчу. аты кандай? Кристофер Колумб болчу. Кристофор Колумб. Так, Нурмухаммед, сиз Робинзон Крузо дедиңиз. Бизге Нурмухаммед Робинзон Крузо деген жоопту айткан. Экинчиден болуп бизге Бүпери Кристофор Колумбду жооп берген. Анда эмесе туура жооп көрөбүз. Кристофор Колумб Бүпериге 400 упайды кыйгарабыз. Benden 400 gen koyuyoruz. Нурмухаммедде -400. -400. -400. Так, Бүпери кайрадан тандайсыз? Суу транспорттан 300. Суу транспорту 300 кеттик. Алгачкы соодо жана аскердик кемелер пайда болгондо калакты ушулар серпишкен. Кала. Кулдар. Башка жооп жок. Анда туура жоопту көрөбүз. Кулдар жана туткундар экен. Эң туура. Демек Талгатка 300. Талгат кайрадан тандайсыз? Компьютерден 500. Компьютердан 500 көрөбүз. Компьютерлерге программаларды ушулар жасап орнотушат. Бүпери. Программисттер. Программисттер. Туура жооп көрөбүз. Эң туура. Бүпериге 500. Бүпери кайрадан тандайсыз? И тамгасынан 100. И тамгасынан 100 кеттик.
Düşürіңіз. Ал бүт дүйнөнү бириктирип турган желе. Ал бүт дүйнөнү бириктирип турган желе. Жооп. Оймай танда бирок так эмес. Сиз кол көтөрдүңүз. Туурабы? Бирок Мухаммед. Жок. И болгондо Бул эмне болот? Бүт дүйнөнү бириктирген желе. Эмне? интернет. Интернет. Анда көрөбүз. Эң туура экен. Мухаммедке 100 балл. Кайрадан тандайсыз? Каада салт 200. Каада салттан 200.